Кыргызстанда 18 февралга карата коронавирус 41 адамдан жаңы аныкталды. Бул тууралуу Саламаттыкты сактоо министрлигинен кабарлашты. Акыркы суткада 191 адам илдеттен сакайып чыкса, 2 бейтап каза болду. Бүгүнкү күндө стационарларда коронавирустан 333 бейтап, амбулатордук түрдө 1622 адам дарыланууда. Кыргызстанда пандемия башталгандан бери 200.255 киши коронавирус жуктурган. Алардын ичинен 193.792 айыгып чыкса, 2939 киши каза болду. Бишкекте жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан 11 жаштагы кызды маршрутканын айдоочу сүзүп кеткен. Бул тууралуу милициянын кайгылуу кызматынан билдиришти. Маалымат кылайык, 2022 жылдын 17 февралында болжол менен саат 17 чамасында 138 маршруттук унаанын 1993 жылы туулган айдоочусу Ден Саяпин көчөсү менен күн чыгышты көздөй бара жатып, Каракумский көчөсүнүн кесилишинен жөө өтмөктөн өтүп бара жаткан 2011 жылы туулган кызды сүзүп кеткен. Натыйжада жөө жүргүнчү номер 3 балдар ооруканага жеткирилген. Азыркы учурда автоунаа убактылуу токтотуучу айып короо жайына токтотулуп, айдоочу тергөө кызматына жеткирилген. Жол кырсыгынын келип чыгуу себептери такталууда. Жарандык активист, журналист, Facebook социалдык тармактарынын активдүү колдонуучу Семетей Талас уулунун үйүн тинтүүгө алынып, өзүн кармап кетишти. Бул тууралуу анын жубайы билдирген. Тинтүү учурунда үйдө апасы жана балдары болгон. Жакындары азырынча аны кайда алып кеткенин жана кайсы орган алып кеткендигин билишпейт. Расмий органдардан маалыматты тактоо мүмкүн боло элек. УКМКнын жана ИИМдин басма сөз кызматы маалымат такталып жаткандыгын кабарлады.